Ola turgan emес, siz süylüyorsunuz anda prokuror. Emin için maka aytasız, buga aytpaysiz. Men de şu prokurorda öyle hukukum var. Aytamın, çoğul bunu. El çındıkты bilsin. Jarımız barıp kirip durup hazır deputatlardan kabinette çatışımız gerek. Jarımız barıp durup hökmetin üyünü alışımız gerek. Hökmetin kabinette çatışımız gerek. Ben büt elge, büt yurtka aytamın. Çoğul bunu. Эртеси 14-iyun günü kayradan 20 mingdей ел Жалалабад шаарынын борбордук аянтына чогулуп, сузакты, сампаны тазалайбыз деп жөнөп калды. Куралданып алгандар көп эле. Окуя өтө курчуп, эл сүрүлүп, Айгүл универмагынын тушуна жетип калды. Ошол жерде солдаттар минип жүргөн БТРди токтотуп, суранып, жолго туура койдуруп, элдин жолун тороп, БТРдин үстүнө чыктым да элге кайрылдым. Эч ким укчудай эмес, ызы чуу. 2 күндөн бери эл менен жолугушуп, сүйлөй берип, үнүм да чыкпай калды. Жаныма бир үнү каттуу чыккан адамды алып, анын кулагына айтып, ал элге жарыя кыла баштады. Элим дедим, мен силерди сузакка өткөрбөймүн. Мен алдыдагы трагедиянын масштабын көрүп турам. Ал жакта жүздөгөн адамдар куралчан турат. Силердин араңарда да куралчандар көп экен. Мен силердин да алардын да өлүмүн, аккан каныңарды көргүм келбейт. Эгер сузакка өткүңөр келсе, мына мени атып, өлүгүмдү тебелеп туруп, анан өткүлө. Бул кайгылуу кагылышуулар, ызы чуулар менин көкөйүмө көк таштай тийди. Менин кунумду эч ким куубайт, сөз берем. Ушул каргашаны токтотуш үчүн мен өзүмдүн жанымды бергенге даярмын. Тирүү турсам силерди сузакка өткөрбөйм дедим. Мамлекетибиздин башына караган кан күн түшүп турган маалда, мамлекетибиз чөгөлөп турган маалда, анын арасында кыргыз элибиз чөгөлөп турган маалда мен эч качан сайрандап, же болбосо өзүмдүн жанымды сактап жатып ала албайт болчумун. Эми июнь окуясы бул мамлекетибиздин тарыхындагы эң каргашалуу окуялардын бири боюнча эстен калды да. Демек, ушул каргашалуу окуялардын кайсы бир деңгээлде зыянын кабыл алган, зыяны тийген адамдарга ошол өкүнүчүн, кайгысын жеңилдетиш бүгүнкү күндөгү бийликтин түздөн түз милдети. Эгерде биз дагы деле ошол июнь окуясына тиешелүү болгон күнөөкөрлөрдү, ошолордун башчыларын, ошолордун катышуучуларын, ошолордун аткаруучуларын жазая албасак, жазага тарта албасак, жазага ким тартыш керек? Жазага бийлик тартыш керек. Эл тартпаш керек. Эл жазага тарта турган болсо, чоң тополоң болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бийлик ошол адамдарды жазага тартыш керек. Отунбаеванын бийлиги болобу, Атамбаевдин бийлиги болобу, Текебаевдин бийлиги болобу, же болбосо бүгүнкү күндө Жээнбековдин бийлиги болобу, айырмасы жок. Ким болсо дагы бийликте отурган адамдар жазага тартууга милдеттүү. Ошондуктан бул маселеге али чекит коюлу элек. Мен ушул маселени 2010 жылы 10-июндан 15-июнга чейин түздөн түз 5 күн ушул окуянын катышуучусу катары көптөгөн фактыларды, көптөгөн адамдарды, көптөгөн тарыхый окуяларды бүгүнкү күндө эсимде кармап жүрөм. Адам катары менин өмүрүмдөгү эң бир чоң бир жүрөгүмдө, акылымда, эсимде так калтырган окуялар болуп калып атат да. Ошондуктан ошол окуялардын хронологиясын мен билген, мен көргөн, мен катышкан хронологиясын баштан аяк даярдап, мен китеп даярдап атам да. Ошол мен даярдаган китепте 2010 жыл тарых сабактары деп аталат. Китепте көптөгөн саясатчылардан, көптөгөн белдүү адамдардын, мамлекеттик ишмерлердин, мамлекетте кызмат кылгандардын, жана бүгүнкү күндө да кызмат кылып аткан адамдардын аттары аталат. Алардын ошол окуяга тийиштүүлүгү, кандай деңгээлдеги тийиштүүлүгү, оң жана терс таасирлери боюнча аттар аталат. Чынында көптөгөн адамдар менен капа болушу мүмкүн. Көптөгөн адамдарга бул өтө каттуу тийиши мүмкүн. Бирок мен чындыкты айтууга милдеттүүмүн. Мен бирөөнү жакшы көрүп, бир саясатчыны жаман көрүп, ал окуяларды бекитип кое албаймын. Ал жерде болгон окуялар, мен сүйлөшкөн адамдар сүйлөшкөн ошол жерде көпчүлүктүн болгон кайгысы кимдин кесепетинен болду, эмне үчүн болду, жана муну кантип токтотсо болот деген өзүмдүн жеке анализимди чыгарып,
ошол китепке топтоп атам да. Кудай буйруса бул китеп бүгүнкү күндө бир 60-70% бүтүп калды. Мен үчүн өтө оор болушу мүмкүн. Оор болушу мүмкүн, мен муну сезип турамын. Оор болушу, көптөгөн адамдар менден кол үзүшү мүмкүн. Көптөгөн адамдар мени жаман көрүшү мүмкүн. Көптөгөн саясатчылар, белгилүү адамдар кайсыл бир деңгээлде өмүр бою мени жаман көрүп өтүшү мүмкүн. Бирок миллиондогон адамдар жакшы көрөт. Бирок бул чындык мамлекет үчүн керек. Бул чындык тарых үчүн керек деген ойду айткым келет. Айда Жеңишбекова боюнча мен бүгүнкү күнгө чейин бир дагы интервью берген эмесмин, бир дагы жаман сөз айтпадым, бир да жолу аны күнөөлөгөн эмесмин. Күнөөлөгөнгө өтө көп далилдер болгон. Бирок ошол эле мезгилде мен унчукпай келгем да. Унчукпай келгем себеби дегенде мен айтсам дагы башкалар ошо өзүнүн өчүн алып атат. Өзүн ошол мурдагы убакта камап койгондо койсо жаман көргөндүгүн эми чыгарып атат деп айтпасын деп аял кишиге теңелбейин деп мен унчуккан эмесмин. Бирок Кудайга койдум, Алла Тааланын алдында ким күнөөкөр болсо жооп берет деген маселени ар дайым айтып келе жатам. Эми азыр бул боюнча дагы мындай бир чоң деле бир маселе көтөрөйүн деген жерим жок, бирок ошол эле мезгилде мен чындыкты болгондой айтып коюшум керек. Элибиз, журтубуз, мамлекетибиз, ушул жерде жашаган ар бир элибиз, адамдарыбыз ушуну билиш керек. Билесиздер, Батукаевди 2013-жылы апрель айында бошотушкан. Ал эми бизди болсо 2012-жылы октябрь айында камашкан. Бизди камакка апарып камап алып туруп, анан кийин ушул мамлекетке кыянатчылык жасаган маалда айтканга, же болбосо айтканда сүрөп ошону бир маанисин чыгарган адамдар аз калды дегенден бе бизди камап туруп, анан Батукаев чыгарышкан да. Анан Батукаев чыгарышкан. Мен ушуга мына эми гана сарасеп салып, азыр ушул ойлоп отурам да. Эгерде биз ошол маалда камакта болбогонубузду Батукаев чыгарыша алмак эмес. Мен жеке Садыр Жапаров буга жол бермек эмеспиз. Так. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарылайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Ошол маалда мына азыр ойлоп көрсөм, Салянованы камашты. Ген прокурорду, мурда иштеген ген прокурорду жөн эле апарып камап коюш бул оюн эмес да. Бул жөнөкөй эле бир оюнчак эмес, жөнөкөй эле бир саясий куугунтук эмес, бул жөнөкөй эле бир бирөөгө бир жамандык кылайын деген ой эмес да. Демек бул жерде ошол Аида Салянованы камаганга толук бойдон көрсөтмөлөр, доказательстволор, фактылар жана адамдар толук жетиштүү болгон. То есть аны камаганга бардык жактан, юридикалык жактан топтолгон далилдер жетиштүү болгондо ошон үчүн камаган деп ойлоймун. Андай кылбаса жөн эле кечээки ген прокурорду алып барып камап коюш бул саясий куугунтук боло албайт.